Кээ бир ийгиликтүү адамдарга ошол ийгилигинин сырын сураганда алар мен бул ийгиликке өзүм жеттим дейт да. Мен өтө катуу иштедим, мен жакшы билим алдым, атам мени жакшы тарбиялады. Кыскасы мен муну мен кылдым дейт, мен өзүм кылдым дейт да. Бул сөздөрдүн бир бөлүгү туура. Көбүнчө ийгиликтердин аркасында, дээрлик бардык эле ийгиликтердин аркасында бир маанилүү нерсе болот. Бул удача. Ошол киши туура убакытта, туура жерде, туура адамдарга туш келип калган болот. Жакшылап карап көрсөңөр, ошол кишиден дагы акылдуу, ал кишиден дагы эмгекчил, андан дагы жакшы билим алган миллиондогон ошонун тең туштары бар. Ошол учурдачы алар эмнегедир ошол ийгиликке жеткен эмес. Себеби алар ошол кишиге окшоп туура жерде, туура убакытта, туура адамдарга туш келбей калган. Ошон үчүн бүгүн ушул ийгилик жөнүндө, удача жөнүндө айтып берейин деп атам. Эгер буга чейин силер мына баарына туура эле кылып атам, жакшы эле иштеп атам, аракеттенип атам, бирок болбой атат деп атсаңар, күнөөнүн баары силерде эмес, бир бөлүгү силерде, бир бөлүгү силерде эмес. Удачага туш келе элексиңер да. Ошол удача өтө маанилүү экен ийгилик жөнүндө. Ошон үчүн азыр ушул удача жөнүндө жасалган бир эксперимент жөнүндө айтып берейин деп атам. Удача дегенде биз аны бизге көз каранды эмес, биз ага таасир кыла албайбыз, ал келсе келет, келбесе жок деп билебиз да. Бирок андай эмес экен. Ричард Вайзман деген бир киши эки группа адамды топтоптур. Бул группадагы адамдар өздөрүнүн ошо удачный деп сезеткен да. Мага көбүнчө лотерея чыгып калат, мен машина менен бир жерге барсам, парковкада бош орун болуп калат, дагы ушундай эмелер экен. Бул группадагылар өздөрүнүн андай удачный деп сезбейт экен. Эч качан лотерея чыккан эмес. Көбүнчө барсам бош орун болбой калат, дагы ушундай эмелер. Анан жолго байкатпай, аларга байкатпай $20 акчаны таштап коюп, буларды бир-бирден ушул жерден бастырыптыр да. Көбүнчө ошол $20 могул группадагы адамдар көрүп калып алыптыр. Булар көрбөптүр. Дагы бир экспериментте булардын ар бирине бирден газета бериптир дагы. Газетанын ичинде канча сүрөт бар санап чыккыла дептир да. Анан экинчи бетине чоң эле тамга менен жазып коюптур. Бул газетада 43 сүрөт бар, санабай эле кой деп жазып коюптур. Дагы 4-5 бетине бул газетада 43 сүрөт бар, санабай эле кой. Азыр эгер ушул жерде токтотсоң, мен сага $250 берем деп дагы чоң тамга менен жазып коюптур. Бул жазууду дагы могул группадагылар көрүп туруп, булар көрбөптүр. Бул деген удачага туш келүү үчүн адам болгон эле бир аз итият болуп жашаш керек экен да. Бир аз көзүнө жашап ачыш керек экен, кулагын мындай жашоого коп коюп жашаш керек экен. Бул группадагы адамдар мондай ат көздүү болуп жашайт. Айтылганды кылат, жөн эле монтип эле жашап жүрө берет. Адамдын жашоосу мындай эсептеп көрсөң бир 5-6 досу болот, үй бүлөсү болот, туугандары болот. Ошол адамдар менен эле жашап жүрө берет. Башка жаңы адамдар алардын жашоосуна өтө аз кирет. Ушул дагы туура эмес экен да. Удача бул адамдар аркылуу келет. Жаңы адамдар аркылуу келет. Бул кишинин айтышы боюнча сунушу жумасына эң аз бир жолу жаңы бир адам менен таанышкыла дейт. Айрыкча ушундай ийгиликтүү адамдарды менен таанышкандарда, анан аларды мындай кунт коюп угуш керек алардын сөзүн. Алар кокустан оозунан бир пайдалуу бир сөз чыгып калат да, ошол биздин жашообузду өзгөртүп коюшу мүмкүн. Же ошентип сөз бир нерсени айтат, же колубуздан кармап эле бизди ошол туура жолго киргизип коюшу мүмкүн экен, жардам берип коюшу мүмкүн экен. Ошон үчүн көбүрөөк ошол жаңы адамдар менен таанышканга аракет кылыш керек экен. Бир аз мындай могул эмебизден бир аз сырт жакты дагы карап байкап жашашыбыз керек экен. Анан удача жөнүндө билишибиз керек болгон эки нерсе бар. Биринчиси, удача ошол даяр болгон адамдарды жакшы көрөт. Ошол удачага даяр турган адамдарды жакшы көрөт. Охотага чыкканда мылтыгын монтип кармап турган адамдар даяр адамдар да. Силерге дагы эртең кечип келип калышы мүмкүн. Ошол оомат кушу силердин башыңа дагы конуп калышы мүмкүн. Ошол конгон учурда эгер даяр эмес болсоңор, ал жөн эле конуп бир аз туруп учуп кетип калышы мүмкүн. Аны силер колдоно албай каласыңар. Мисалы, мына интернетте кече жакында бир кабар чыкты. 14 жашында бир кыз NFT деген бир азыр жаңы чыккан нерсе бар. Ошо NFT-ни колдонуп, ошого бир сүрөттөрдү тартып, сатып $1 миллион акча таап алды. 14 жашында бир сүрөтчү кыз. Ал сүрөттү болгондо iPhone'ду тартыптыр. iPhone'дун эле бир программасында, ошо телефонунда эле тартыптыр да $1 миллион акча.
Ал кыз ошол жаңы чыккан ошол NFT деген удачаны кармап калды. Азыр дагы эле могул ичинде өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар, өтө көп удачанын бардыгы баягы могул жерде алтын көп деп билинет турат, бул жактарда алтын жок. Мисалы, кумтөр болгон жерлерде алтын бар болгон үчүн ошол жерди издеп атат. Жок жерлерге барып эле издей бербейсиңер да. Ошон үчүн ошондой эле нерсе удачанын көбү могул жакта турат, могул компьютерде, интернетте, азыркы заманда. Ошон үчүн силер ушуга даяр болушуңар керек. Ушунун компьютер программаларын үйрөнүшүңөр керек, англис тилди үйрөнүшүңөр керек. Ушул технология дүйнөсүнө жакын болушуңар керек да. Ошондо силер баягы мылтыгын даяр кармаган охотникке окшойсуңар. Анан алдыңарга бир удача чыгып калганда ошону кармап каласыңар. Кармап, аны колдонуп каласыңар. Анан ошону кармагандан кийин, анан баягы мактанган адамдардын кылганын кыласыңар да. Ошондон кийин башталат алардын айтканы: мен көп иштедим, мен билимдүүмүн, мен анттым, деп ошого даярсыңар. Ал келди, аны колдонуп каласыңар. Кээ бир адамдар ошол келгенден кийин дагы жалгоолук кылып, анын мынтип дайыма ал жерде тура бербешин билбейт да, ошону унутуп калышат. Ал өтүп кетет да, мынтипчи. Ошол келгенде мүмкүн бир ай, мүмкүн бир жыл өтө катуу иштешиңер керек да, ошону толугу менен колдонуп калышат. Биз мына өтө сонун заманда жашап атабыз да. Азыр мына интернет заманы. Интернет заманында көпчүлүк адамдар менен барып бетме-бет таанышкандын деле кереги жок. Алар мына интернетте, алар өзүнүн оюн, билгендерин интернетке бөлүшкөн болгон, ошолорду жакшылап угуш керек, көрүш керек. Адамдар көбүнчө 99% адамдар көбүнчө убактын Инстаграмда, Фейсбукта, ТикТокто көңүл ачуучу баягы чупа-чупска окшогон ширин контентти көрүп өткөзөт да. Аларга бул контент өтө чоң зыян берип атат, өздөрү байкабайт. Кээ бир адамдар мындай ошондой акылдуу адамдарды көрөт, угат. Бир аз мээбизди бир аз кыйнаган контентти көрөт да. Ошол эки адам башта бирдей эле баштасын, бирок бир жылдан кийин карасаңар, мындай айырма мондой болуп калат. Булар алдыга өтүп кетет. Анан буларга ошол мен жаңы айткан удача көбүрөөк туш келет. Себеби булар болгон эле булардын горизонту мындай чоң да. Мисалы, азыр мен NFT деген нерсени айттым. NFT-ни көбүңөр билбесиңер керек. Мына ошол 14 жаш кыз ушуну билет экен. Биткоин, криптовалюталар жөнүндө билбесеңер андан дагы пайдалана албай каласыңар. Адамда метавселенная деген жаңы нерсе чыкты, анын дагы аркасына түшүштү. Андан дагы ошону билген, ошону түшүнгөн адамдар колдонуп калат да. Ошентип эң ошол агымдын, селдин эң алдыда болсоңор, ошол удачаларды дагы силер топтоп кетесиңер. Анын үчүн силер ошого даярданышыңар керек. Даяр болуу үчүн интернетте туура контентти көрүш керек. Могул көңүл ачуучу контенттерди жыйыштыргыла. Инстаграмды, ТикТокту, Фейсбукту жөн өчүрүп салсаңар болот. Эч кандай зыян көрбөйсүңөр. Пайда алып келет. Мен мисалы канча жыл болуп кетти аларды колдонбой. Эгер силер ошол бизнесиңер ошону менен байланыштуу эмес болсо, Инстаграмда бизнес кылбай атсаңар, ТикТокто бизнес кылбай атсаңар, Фейсбукта бизнес кылбай атсаңар, жөн эле андай пассивный потребитель болсоңор, спокойно өчүрүп салгыла. Бүгүндөн тартып өчүрүп салгыла, эч нерсе жоготпойсуңар. Жашооңор жакшы жакка карап өзгөрөт. Ошол жака короткон убактыңарды могул туура контентти көрүүгө короткула. Туура адамдарды көргүлө. Бир аз мээңерди кыйнагыла. Ошондо